Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Бүгүнкү кабарларды мекенибиздеги эң жакшы жаңылыктан баштайлы. Мындан ары Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасы эки элдин түбөлүктүү достугунун чек арасы болуп калат деп Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров билдирди. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан 4 жылдан бери жабык турган чек арасын ачты. Лейлектеги Кайрагаш жана Баткен районундагы Кызылбек чек ара өткөрүү пункттарынын расмий ачылышы болду. Эки өлкөнүн чек ара кызматынын жетекчилерине президенттер онлайн катышуусунда уруксат беришти. Мамлекеттин чек арасы 2021 жылы болгон биринчи кандуу кагылыштан кийин жабылган. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык, ынтымак болсун жана дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттерден болсун деп жакшы сөз жаза кетиңиз. Кыргыз-орус достугун билдирген Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунан колдоо алууга арыз бергендердин арасынан Баткен областынын тургундары эң активдүү. Бул тууралуу фонддун жетекчиси Артем Новиков билдирди. Сегодня провели день открытых дверей в Баткене, Баткенской области. Встретились с очень крутыми ребятами. Один из них Ашим, владелец кофейни Барно, кстати, открыт 14 дней назад всего. Мы познакомились с ребятами на дне открытых дверей. Они пришли с интересным проектом. И, кстати, производят, впервые я такое видел, абрикосовую муку. Вот. Ашим, у меня два к вам вопроса. Первое, вот вы молодые, креативные, как вы вообще пришли к этому бизнесу и как начали? И что у вас за проект, какая идея и чем мы можем помочь с точки зрения дня открытых дверей? Первое, у нас смотрели, у нас нету кофейни, мы хотели у нас открыть кафе в Баткене. Раньше у нас была пекарня, мы выпускали только хлеб и пряник и рулеты. А сейчас мы выпускаем круассаны, пиццы, дотстеры. Вот все хорошо, люди приходят, мы довольны очень. Собой подача. Баягы чоң скалаптарда курганга да проект жазып даярдап койдум. Койдун жөнү мындай жатат. Шуну сапаттуу кылып иштетип алганга жаңы аппараттарыбыз жок. Мындайча айтканда, завод, производство курганга аракет кылып жүрөм да. Набрав опыта, вот сейчас я вот хочу открыть производство именно в Кыргызстане. Мөмө жемиштерди переобработка кылган бир нерсе жок да. Автошколам бар частная. 8-чи жыл иштеп атабыз азыр. Ушуга бизге современный немелер керек болуп атат да. Вождениега чейин. Ош 3 этаж школьный корпус, жатакана 200 орунга лайыкташтырылган. Плюс жанында спортзал, ашкана, мини-футбольный поле. Я из города Кызылкей приехал. Наш бизнес-план частный детский сад на 150 мест. Азыр бизге япондор кичине тегирмен алып берген. Ошо побольше надо. Упаковка. Мельницу побольше. А чтобы у нас больше было мощность, из-за этого мы обращались. Ну, насколько я понял, вы экспортируете этот продукт в Японию, правильно? Да, Хорошо. Да, это японский проект, одно село, одна продукт. Спасибо. Спасибо, Ашим. В целом сегодня провели очень классный день открытых дверей. Такого количества проектов, как в Баткенской области, мы не собирали ни в одной из областей, где проводили день открытых дверей. Как минимум 5-6 проектов, которые сейчас у нас уже находятся в работе. Это и социальные проекты, школы, детские сады, и производственные проекты, в части по модернизации абрикосового порошка, также по переработке риса. И мне кажется, что на текущий момент при сохранении мира, спокойствия и стабильности в стране есть все возможности для реализации креативных идей и проектов наших граждан, наших предпринимателей
А в каждой области Кыргызстана живут очень классные, крутые и интересные люди с классными проектами. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы эти инициативы были поддержаны, а мы могли развивать нашу страну более ускоренными темпами. Тем более, что руководство страны на текущий момент прикладывает все усилия для того, чтобы жизнь и предпринимательская активность в Кыргызстане увеличивались, развивались, а страна становилась богаче. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Москвадагы дегеле Россиядагы мекендештерди, мигранттарды жада калса, орустарды какшаткан алдоо жолу менен бирөөлөрдүн атынан кредит алып, качып бекинип жүргөн шулуундарды, мошенниктерди МВД кызматкерлери аныктап, колго түшүрдү. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Элди алдап какшаткан алдамчылар жок болсун деп маалыматты да бөлүшө кетиңиздер. Лапу. Да, за что? Полиция открывает. Полиция открывает. Фамилия, имущество. В адресе есть кто? Нет. Эртең 14 март күнү Москвада өтө каттуу бороон чапкын күтүлүүдө. Ошондуктан өзүңүздөргө этият болуп, жеңил конструкциялардан, дарактардан алыс жүрүңүздөр. Автомашиналарды парковкага койгондо бак дарактын астына койбоңуздар. Маалыматты такси группаларга дагы бөлүшө кетиңиз. Москвадагы курулуш иштерине байланыштуу дем алыш күндөрү иштебей турган Академическая метросу мөөнөтүнөн эрте бүткөнүнө байланыштуу эми ачылган бойдон дем алыш күндөрү дагы ишин улантат. Кече күнү Москванын Русаковская эстакадасында өтө чоң ДТП болду. Анын натыйжасында көптөгөн машиналар жана адамдар жабыркаган. Чоң ылдамдыкта чоң жолдордо жүргөндө телефонго алаксыбай өзүңүздөргө этият болуп жүрүңүздөр, урматтуу айдоочулар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.